Кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын түз эфиринде сиздер ойордо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз 1-сентябрдын алдында туруп, окуу жылын кантип баштайбыз деген суроонун тегерегинде сөз кылганы турабыз. Коронавирус дарты мурун кийин белгисиз болгон соң, Кыргызстандагы бул дартка байланыштуу жагдай турукташып калды дегенибиз менен ага бошоң мамиле эч убакта жакшы жооп бербей тургандыгын июнь айындагы Кыргызстандагы акыбал көрсөтүп койду. Демек биз толук ишенимдүү болуп, бул дарттын акыбалын көзөмөлгө алмайынча көп маселеде өтө кылдат болушубуз керек экендигин эскертип турат. Өзгөчө билим берүү жаатында балдарга бул оору көп тийишпейт экен дегенибиз менен бүгүн мынакей Европа мамлекеттеринде окуу жылы салт боюнча эрте башталган айрым өлкөлөрдө, айталы Германияда буга чейин 2 жума мурда башталган окуу жылы балдардын арасында бул дартка чалдыккандардын саны көбөйө баштады деп чоочулоо менен билдирүү тарата баштады. Демек мындай шартта Кыргызстан абалды кантип жөндөшү керек, жана ага кандай мамиле кылыш керек деген суроо бүгүн саат сайын катуу каралып турган жагдай. Андыктан биз ушул маселенин тегерегиндеги мындан аркы кадамдар кандай болот? Жана биз жалпыбызга маалым болгондой аралыктан окутуунун өзгөчөлүгү, анын сапаты, эффективдүүлүгүнө жетүүнүн жолдору, мүмкүнчүлүктөрү канчалык деген суроолорго жооп алсак деп турабыз. Студиябызда Билим берүү жана илим министринин орун басары Өмүров Нурлан ага келген, саламатсызбы? Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жодонбеков мырза келип отурат. Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин директору Бишкек шаарындагы Муратбек Касымалиев ага келген. Ошондой эле Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин проректору Мирлан Чыныбаев мырзаны чакырганбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, кош келипсиздер. Алгач эле кепти министрликтин атынан деп сизге берели. Мына биз жалпылап алганда буга чейинки же балким жакында эле аякталган жогорку окуу жайларга тапшыруу иш аракеттери кайсы бир деңгээлде бул пандемиянын учурундагы аралыктан окутуу процессинин биринчи этабын жыйынтыктагандай болду да. Канчалык күтүүлөр акталды, канчалык эффективдүү иш алып бара алдык, биз эмне сабак алдык мындан? Эми мындан мына азыр бүгүнкү күнү ошо жогорку окуу жайларга, ошондой эле орто кесиптик билим берүү окуу жайларына кабыл алуу кампаниясы жүрүп жатат. Ошо 30-августка чейин жыйынтыктайбыз. Биз бул кадамда билесиздер, ошоки кырдаалга байланыштуу эң биринчи кезекке ошо балдардын негизги деги эле коомчулуктун баягы ден соолук жагынан коопсуздугун эске алгандыктан биз кабыл алууну толук 100%, 100% десек болот, бул аралыктан өткөрдүк. Атайын жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн билесиздер, ошо жалпы республикалык тестирүүлөрдүн негизинде алар конкурска катышчу, ал жакта өзүлөрүнүн процедуралары бар болчу. Мындан ошол процедуралардын баардыгын тең дээрлик онлайн форматка өткөрдүк. Биз айтат элек, бул негизи өзүнүн миссиясын аткарды деп ойлосок болот. Себеп дегенде андан сырткары дагы бул санарип багытында бир билим берүү системасында мен айтат элем, бул жогорку окуу жайларга онлайн форматта кабыл алуу дээрлик бир алдыга бир чоң кадам таштады деген ишеничтебиз. Себеп дегенде билесиздер, бул абитуриенттер, ар бир бала ошо өзүнүн үйүндө, ошо Кыргызстандын кайсы бурчунда болбосун, ошол жерден Кыргызстанда болгон окуу жайлардын, жогорку окуу жайлардын ар бирине каалаганына ошол онлайн форматта смартфон аркылуу болобу же компьютер аркылуу болобу окуу жайын тандап, ошол жака талонду регистрация кылып, ар бир регистрация талон болгон талондордун баардыгы тең баягы реалдуу убакытта ошол бирдиктүү платформа аркылуу баардыгына кызыктар тарапка көрүнүп турду, конкурстуу көрүнүп турду, толук автоматташтырылып, мындан адам фактору көп кийлигишпей, ачык айкын түрүндө эффективдүү иштеди десек болот. Эгерде цифрларга кабыл алсак, мындан Биз мындай кылсак да, бул жалпы жогорку окуу жайга тапшыруу процессин уюштуруу эми көбүн эсе техникалык маселелерге байланыштуу болду. Биз баягы могул эки система, мындай аракеттерди жасоо менен силер могул жыйынтыкка жетишесиңер дегенди үйрөтүп алдык. Бирок ошол эле маалда окутуу процессине бул кандай таасирди этти деген маселе бар да. Башында биз баягы март айынан кийинки учурда алганда эмне болот деген суроонун тегерегинде турдук эле. Опыт алуу жактары өтө көп экен.
Биз балдарды таптакыр окуу процессинен алыстатып салган жокпузбу деген сыяктуу суроолор болду. Мындан немеде менин айтарым дегеним бул ошо аралыктан ар бир абитуриентке, ар бир балага баягы тандоо мүмкүнчүлүгүн кенен бергендиктен мен айтат элем, эгерде мисалы мурунку мурун кандай эле ар бир абитуриент ошо вуздарга кыдырып келип тандачу да кесипчилигинче кайсы бир абитуриентте мүмкүн алыс бир тоолуу аймакта болгон болсо анын ошо Бишкекке келип, мисалы үчүн Бишкекке ошо келип жогорку окуу жайын же өзүнө туура келген адистигин тапшырыш үчүн ал атайын келиш керек болчу. Кандайдыр бир себептер менен мүмкүн ал финансылык жактан болобу же жете албагандыктан ошо каалаган адистигине өзүнүн баягы жөндөмүнө жараша тапшыра албай калган деген да фактор бар. Мында болсо ар бир ошол бул билим берүүдө негизги эле баягы жакшы бир жөндөмдөрдү калыптаныш үчүн ошо бир болочок бала адисти, болочок адис өзүнүн кесибин тандаш үчүн негизи бир мотивация керек да. Мотивация болгондо өзүнүн жаккан кесибине барыш керек. Ошондо мен айтат элем, ошол окуу жайынын босогосун аттаардан мурун ошол ар бир абитуриентке, ар бир ошо жаш болочок балага, адиске биз шарт түзүп бердик деген кеп биринчи фактор болот. Экинчиден, мындан ошол өзүнүн кандайдыр санарип жөндөмдүгүн, өзүнүн баягы тандоо, анализ кылуу жөндөмдүгүн дагы пайдаланып, ошол бараардан мурун ошол да бир шартты түздөгөнгө берсек болот. Окугандан кийин ал уже бөлөк форматта кетет, уже жогорку окуу жайын босогонун аттаган соң уже ал маселе көтөрөбүз дагы. Асылбек мырза, сиздин баамыңызда биринчи этапта шарттуу түрдө блок кылып алсак, кандай баа бере аласыз? Эми эң негизинен бул дистанттык билим берүү ошол бүгүнкү күндө гаджеттерди колдонуп билим алуу бүгүнкү күндүн талабы десек болот да. Ал эми бул пандемия муну тездетти. Өзгөчө мында 2 жылдан бери ушул президенттин айтып келген саясатын мен ойлойм ушул акыркы ушул март, апрель, май айларында, ушул 3 айдын ичинде билим берүү системасы абдан кыйналды, кысталды, бирок алып кетти да. Бул жерде дагы биз көрдүк, ушул изденген адамдар абдан жакшы алып кеткенин көрдүк. Албетте баягы мындай ар нерсенин бир оң терс жактары болуп турбайбы? Терс жакта болот экен, мисалы үчүн өзгөчө мектепте жанагындай гаджет, телевизорлор, телефондор жок балдар болуп калды, мисалы үчүн кээ бир жерде интернет абдан начар иштеп атты. Ушундай бир терс жактайлар бар. Бирок ошол эле мезгилде мындай изденген адамдар да жакшы экен деген. Мисалы үчүн ошол мектептин мугалимдери менен биз онлайн мектеп деп атайын платформа түзүп алып туруп, баягы жардам берүү максатында чет өлкөдөн адистарды тартып, өзүбүз баягы мындай тыгыз мектептин мугалимдери менен аймактар менен иштештик. Ошол көргөн мугалимдер, мисалы үчүн кээ бир мугалимдерде ушундай бир бизде айткандар болду. Мурун дейт такыр сүйлөгөн окуучуларыбыз дейт. Сүйлөп эметип калды. Аябай окуусу жакшырып калды деген учурлар бар. Же болбосо окуучулар начарлап кеткен учурлар бар. Таптакыр биздин платформага кирбей койду, жооп бербей койду деген окуучулар бар. Эми министрликте атайын мындай этият мамиле кылгыла, окуучуларга жумшак мамиле кылган деген көрсөтмө болду да. Ошондуктан менин оюмча мындай оош кыйыштары көп да. Бирок эң негизги нерсеси албетте оорудан улам, апааттан улам ушундай кирип атабыз. Бирок сөзсүз түрдө биз ушул дүйнөлүк тенденцияны эске алуу менен бул платформаны улантышыбыз керек деген пикирдемин да мен. Мектеп шартында артыкчылыгын көп байкадыңарбы же азыркы жагдайында проблемалары көппү? Биринчи баштоодон мурда мен биздин мектептин мисалында айтсам да, буга чейин биз электрондук китептерди 1,5 жыл ичинде даярдап, ошондой максат коюп, мектептин алдына план коюп иштеп баштадык элек. Ошол базалык окуу планы боюнча кыргыз тилиндеги предметтер боюнча бир 40 азыр 5 китебибиз бар, электрондук китеп. Базалык окуу планы боюнча бир 24 эле, себеби бир предмет боюнча 2 мугалим айтып коюн, эсептеп анан туура эмес айтып атат деп ойлошпосун. Ошол 45 окуу китеби бар кыргыз тилинде бардык предметтер боюнча мугалимдер түзүп баштады эле. Максат электрондук китеп аркылуу окуучулардын өз алдынча иштөөсүн өнүктүрүү. Мугалимдин катышуусу жок. Биз ошондой максат койгонбуз улуттук инновациялык технология мектеп лицейинде. Мына ошол пандемия учурунда бизге ошол китептердин контенти даяр болуп, өзүнчө иштеп калдык элек. Бизге жеңил болдук деп ойлойм. Биздин мугалимдерге, анан окуучуларга. Азыркы тапта бизде окуучулар колунда бардык предметтер боюнча электрондук китептер бар. Бизде онлайн режимде атайын мында да
Биз электрондук платформаларды биринчи мектептерге даярдап алган жок элек. Жалпы республиканын мектептеринде, шаардын мектептеринде эле, кээ бир мектептерде болушу мүмкүн. Биздин мектепте атайын ошондой платформа бар. Мугалим өзүнчө окуу электрондук китептерин түзө алат. Аны онлайн режимге сактайт. Окуучу ошол мугалим берген мазмунду, контентти предмет боюнча өздөштүрүп, анан аралыктан биз апробация кылып баштаганбыз мурун эле пандемияга чейин. Ошол процесс жүрүп кетти. Анан көп мектептерге Бул биз силер жардам даярдап бердик. жүргөн программаны сыноо иретиндеги дагы мүмкүнчүлүк болуп калды да Ооба. бир чети. Ошондой Биз жанагындай алгандачы балдардын активдүүлүгү, алардын ошол процесске ыкчам аралашып кетүүсү, жалпы баягы мектеп программасынын деңгээлинде кетиши. Кандай болду? Мындай бир мен дагы айтат элем, бир эксперимент жүргүзүп көрдүк. Жакшы окуган окуучулар ошол электрондук контентти өз алдынча окуп өздөштүрүп, бир чейректин аралыгында эрте өздөштүрсө, биз компьютердик тестирлөөнүн жардамы менен онлайн режимде алар эртерээк берип, бир чейректин аралыгында бир предметти журналга баасы коюлуп, башка предметке окуганга өзүнүн убактысын экономдоп алды да. Мындай дагы процесс жүрдү. Мен ушуну эксперимент катары мугалимдерден сурадым эле, ошол окуучуларды ушундай кылып эксперименттен өткөздүк. Бирок жалпы окуучулар буга өзүнүн ынтызарлыгы күчтүүрөөк, жогорку деңгээлде болот экен да. Себеби бүт интернет менен байланышкан, баягы мугалим улам жетектеп, мугалим тажатпайт да окуучуларды. Окуучу өзүнүн канча ылдамдыкта информацияны кабыл ала турган ылдамдыгында ошол окуу электрондук материалды өздөштүрүп, анан кайтарым байланышта жогорку билимдин сапатын көрсөтүп башташты да. Бардык мектептин окуучулары үчүн ушундай өзгөчөлүк болду деп айта аламызбы? Эми агайдын мектеби, мына мен да барып кызматташып жүрүп, мугалимдер мектешип, инновациялык мектеп. Мурун компьютер, улуттук компьютер гимназия деп аталчу да. Албетте агайлардын жасап аткан иштери өтө мактоого татырлык да. Бирок бул Бишкектеги бирден бир кыргыз мектеби, алдыңкы мектеп деп айтсак болот да. Бирок аймактагы мектептердин абалдары андай эмес да. Мисалы үчүн өзгөчө мына Кыштуут деген айыл бар, мисалы үчүн Толгон Токой, мисалы үчүн Баткенде, мисалы үчүн тиги ат башынын мектептерин алалы, абдан катаал шартта. Мисалы үчүн элементарный интернет жакшы тартпайт ал жерде. Ошол интернет жакшы тартпаган учурда кээ бир учурда айтып калды, мисалы үчүн министрлик мисалы үчүн же болбосо Ошка менен, же болбосо Мегаком менен көбүнчө мамиле кылып койгон, жанагындай келишим түзүп койгон, а бирок ал жерде Билайн жакшы тартат да. Ошондуктан ушундай жагдайларды баягы министрлик түздөн түз баардыгына мындай бирден көрсөтмө жибербестен аймактарга мындай эркиндик берсе да, тандоо эркиндиги. Мисалы үчүн мен айтат элем да бүгүнкү күндө. Азыр кандай уюштурабыз деп атпайбыз, ушундай сунуштарыбызды берди керек. Мисалы үчүн Кыргызстан тоолуу өлкөбүз да. Анан баягы 2300 мектепке дүңүнөн эле баарын картабай дистанттык окугула деп баарына министрлик баягы берип койду да. Бул эми министрликтин дагы эркине болбой калды окшойт да. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда албетте кооптонуп атабыз. Балдардын коопсуздугу биринчи кезекте. Бирок менин оюмча биринчи кезекте Кыргызстандын тоолуу шартын эске алып, мисалы үчүн өзгөрүштөгү мектеп, кичинекей мектеп, чакан мектеп. Ал жерде ашып кетсе бир 100-200ге жетпеген бала окуйт. Эч бири транспортко түшпөйт, чакан айыл. Ал жерде эмнеге онлайн дистанттык деп кереги бар? Менин оюмча ошондой мектептерге мүмкүнчүлүк бериш керек да. Бул маселе боюнча жообун алабыз. Мен жогорку окуу жайлары боюнча дагы комментарий алгым келет. Себеби мектепти бүтүрүү шартын биз жанагындай болушунча аракет кылдык. 11 жыл алган билимин балар жанагы жалпы республикалык тестирлөө менен жыйынтыкташты. Андан мыктыларбыз деген окуучулар алтын сертификаттын алкагында өздөрүн сынашты дегендей. Бирок жогорку окуу жайды бүтүп атканда дагы абдан кырдаал оңой эмес болду да. Бүтүрүү экзамендери деген бар, практикалык жанагындай жумуштары бар, дипломдук илимий жанагындай жаза турган иштери болду. Ошондо бир топ учурлар болду. Мисалы айрымдар алыска аймакта жашагандар айылдарга кеткенге аргасы болду дагы, анан кийин маалымат базаларына катыша алган жок. Мисалы абдан кыйын эле болду да. Мына ушундай жагдайлар жогорку окуу жайларындагы окуунун, билим берүүнүн деңгээлине, сапатына дейли, эффективдүүлүгүнө таасир берип койгон жокпу, тескериси? Жаздагы окуу процессти анализ кылып өткөрдүк. Студенттердин дагы ой пикирлерин, мугалимдердин ой пикирлерин дагы анализ кылып, анкетирование өткөзүп, жалпы кандай десек, конечно, проблемалар болгон, бирок жалпы биздин мугалимдер дагы, студенттер дагы ушул проблемалардын баарын чогуу чечишти да. Анткени проблема ошол эле техникалык жабдыктар, анткени баардык мугалимдерде деле шарт деле тең эмес, бирок мисалы мугалимдерде компьютерлер жок болсо, биз азыр университеттен берип атабыз да. Университеттеги компьютерлерди мугалимдерге берип атабыз. Студенттерде
кээ бирлерде проблема болуп, мисалы телефондору интернет тартпаган телефон, бирок алар дагы мындай чалып дагы мындай устный экзамендерди кабыл алып атыктан, ар бир проблеманын өзүнүн бир жолун таап ошентип жекече мамиле кылганга. Мисалы бүтүрүүчү иштер убагында бүтпөгөн балдарды азыр уюштуруп атабыз. Азыр ушул жума, жайдын акыркы жумасында бүтпөгөн балдар, 40-тай жакын бала бүткөн жок, ошолор бүтүп атышат да. Мисалы интернетке чыга албай же убагында жасай албай же жанагындай библиотекага жетпей алган балдар же мугалим менен мындай иштей албаган балдарды азыр бүтүрүп атабыз да. Ар бир проблеманын өзүнүн жолун таап чечип атабыз да. Азыр мында жаңы окуу жылында ушул системада улантуу канчалык даярдык менен болот деп ойлойсуз? Мисалы биз жазында ушул онлайн окутууну бир жумада эле өтпөдүкпү. Бирок азыр жайында биз 2,5 айдай даярдандык да. Анткени сентябрда уже белгилүү эле болуп калды онлайн окутаарыбыздычы. Ошондуктан биринчиден мугалимдерди даярдадык. Ар кандай курстарды уюштуруп, азыр деле университеттин деңгээлинде азыр министерство деле уюштуруп, жалпы Кыргызстандын мугалимдерине азыр семинарлар өтүп атат күн сайын. Ошол абдан тажрыйбалуу биздин коллегаларыбыз өтүп атат. Мисалы мыкты профессорлор, мыкты адистер, анан ар бир мугалимдерге дагы мындай өзүнүн деңгээлин жоготулуп, өздөрүнүн ресурстарын азыр даярдап жатат да. Бул биринчиден. Экинчиден, инфраструктураны биз 2,5 айдын ичинде серверлерибизди жаңыртып, жанагындай онлайн билим берүү, онлайн порталдар бар, ошолорду материалдарды киргизип, в общем, жазга караганда азыр более-менее даяр болуп турабыз да, 1-сентябрга. Эми жазында чынын айтыш керек, эчтеге ойдо жок жерде, шарт жок учурда, мугалимдер дагы андайды практикадан өтө элек учурда ошончолук колго алып, жанталашып, жанагындай системаны иштетип кеткендиги үчүн дагы биз мындай утуштуу иш болду деп айтсак болот. Себеби ар ким баягы мен билбейм деген дагы жок, жасай албайм деген дагы жок, жасагым келбейт деген дагы жок. Ар ким өзүнүн районунда, өзүнүн багытында иштегенге салым кошту да. Бирок мен жантан бери айтып атканымдын себеби бүгүн биз конкреттүү бир анализдердин жыйынтыгы менен жаңы окуу жылга кадам ташташыбыз керек деген нерсе турат. Канчалык ошол жанагы татаалдыктарды жойдук, жаңы окуу жылдан баштап окуучуларга дагы ыңгайлуу шарт түзүлөт, мугалимдер дагы ыргакка тез кирет. Эми мындан мына өткөн окуу жылын айтылгандай күтүүсүз пандемия болгондо биз болгон ошол жерде өзүбүзгө ылайыктап, ошо Кыргызстандын билим берүү системасына ылайыктап бир аралыктан окутуунун моделин киргизгенбиз. Андан биринчи максат ар бир окуучуга, эгерде мектепти алсак, ар бир окуучуга ошол эки 4-чейректин ошол убактагы окуу материалдарын жеткирүү биринчи максат болчу. Андан биз көргөнбүз, анализ кылганда ошо бардык эле жерлерде интернет бар, жок деген маселе аябай орчунду турган. Бардык эле жерлерде ошол эле мобилдик байланыштын сигналы жетеби, жетпейт деген турган. Ошондуктан биз комплекстүү подход кылганбыз. Биринчиден интернет жок айылдарга ошол эки окуу материалдарын телевидение аркылуу көрсүн деп ар бир ошол эки чукул кырдаал учурда телеуроктор тартылып жасалган. 1700дей сабакка телеурок тартылды. Экинчиден, эгерде интернети бар болсо, анда аларга ошол эки болгон ошо телевиденияга чыккан видеороктордун баардыгына мындай чогултуп туруп, өзүнчө бир портал, платформа иштелип чыккан, Санарип сабак деген, ал жактан көрүп атышты. Ал эми телевидениясында жок үй-бүлөлөр чыкты, сигналы жетпеген дагы үй-бүлөлөр чыкты. Баягы Санарип цифровой телевидение жетпегендер, аларга местный телеканал менен ретрансляция кылганбыз. Акырында ошол эки чөнтөк телефон аркылуу дагы атайын ошо сотовый операторлор мобилдик тиркемелер иштелип чыккан, ошо Мегаком дагы иштеп чыкты, о оператор дагы. Анан акыры келип немеге такалганда, эгерде интернети болсо,
сотовый связь болсо ага бирдик керек болгон маселе чыкканда биз бул мен тактоо иретинде айтып кетет элем. Мындан айтты, что бир эле оператор менен иштештеп андай болгон жок. Биз дээрлик ошол эле убакта Кыргызстанда 3 оператор, Билайндагы, Оодагы, Мегакомдагы ошо окуучуларга жана мугалимдерге ошо интернетке чыккан жанагы WhatsApp'ты бекер кылып трафиктердин баардыгын жокко чыгарып берди. Мындан абдан жакшы неметет элек. Эми кыскача анализ кылганда мындай болду. Негизги анализ биз жыйынтык кылдык. Биринчиден ошо мугалимдердин кайтарым байланышты окуучулар менен жасаш үчүн ошол эки жанагы ошол кездеги платформаларды колдоно билбестиги болуп чыкты. Экинчи проблема интернеттин абдан ылдамдыгы жанагы 4G, 2G кээ бир жерлерде бар экен. Анын баягы ошол эки Zoom платформасын жана санариптин окуу порталдарын ошол эки эме чыңамы жетпегендигине бир нерсени байкадык. Үчүнчүдөн ошол эки окуучулардын өзлөрүнүн баягы өз алдынча материалдарды окуп билүүгө жөндөмү жок экендигин байкадык. И ошол себептен биз ошол эки жай айлар бою ошо министрлик тараптан дагы иштерди жүргүздүк. Биринчиден жанагы окуу телевидение аркылуу видео контент менен барган материалдардын интерактивдүү эмес экенин байкалды. Анткени баягы эле мындай бир тараптуу болгондуктан азыркы учурда ошол эки мугалимдердин баардыгын ошо жөндөмдөрүн жогорулатып ошол эки интерактивдүү түрдө азыркы учурда телеуроктордор тартылып жатат. Экинчиден ошол эки биздин бөлөк мамлекеттик органдар ошо ГКИЦ менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, мобилдик операторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошол эки интернеттин мисалы үчүн ошо аз жерлерине биз жолдомо бердик, чыңалуусын көбөйтүп, жана сотовый связьды кеңейткенге. Үчүнчүдөн биз интернетти үзгүлтүккө учураткан жокпуз. Анан эң негизги нерсе ошол эки министрликтин арабында эки консультативдик эксперттик кеңешме түзүлдү. Ошол эки билим мектеп деңгээлиндеги билим берүү боюнча, анан жогорку жана ортоңку билим кесип берүү боюнча. Алар өзлөрүнүн ар бир мугалимге нускамаларын иштеп чыкты. Платформалар боюнча аны кантип колдонуш керек, нускамалар иштелип чыгып, анан деги эле мен калп айтпайын, бери дегенде ошол эки жайдан бери азыркы учурга чейин вебинарлар, абдан көп вебинарлар өттү. Биринчиден министрлик тарабынан дагы, экинчиден ар кандай баягы мисалы үчүн ошол эки партнерлор тарабынан дагы өз алдынча эксперттер өткөрүлүп атты. И мындан биз ойлойбуз, эми баягы 100% мен айтат элем, 100% ошол эки дистанттык режимде мурунку ар бир окуучуга билим берүүнүн сапатын бир аябай эле күзгүдөй кылып абдан жогорку деңгээлге жеткиребиз дегенден алыспыз. Бир гана ошол эки азыркы инфраструктураны ошо мугалимдин санарип жөндөмдөрүн көтөрмөлөгөнгө аракет кылып, мындай эффективдүү түрдө материалдарды толук кандуу жеткирген. Андан сырткары азыр дагы биз жанагы окуу порталдардагы бир сыйра жаңыртып чыктык, ага билим берүү ресурстарын көбөйтүп, анан интерактивдүү түрдө электрондук система жасалып атат. Ошол эки сентябрдын айынын аягы менен болобу, ортосу менен болобу биз киргизгенге аракет кылабыз. Анткени жана Zoom, WhatsApp деген бул абдан примитивдүү болуп атат. Кайтарым байланышка ошондуктан атайын платформа аркылуу ар бир мугалим өзүнүн классы менен ошол экинин ичинен чыкпастан өздүк кабинет аркылуу баа коюп, баардыгын интерактив түрдө автоматташтырып, баягы сервистик ишине кеңейткенге аракеттер жүрүп атат. Эми март айынан кийинки аралыктан окутуу бир чети окуу процессин үзбөш керек болду. Экинчиси кандай болсо дагы окуу жылын ыргагы менен бүтүрүш керек болду да. Балдар акыркы баасын албай калбасын, окуу үзгүлтүккө учурап калбасын, акыркы өтүлчү 5 теманы өтпөй калбасын дегенге гана кээде басым жасадык да. Баалар да ошол негизги 3-чейректин жыйынтыгы менен чыкты. Эми болсо мына биринчи чейрек башталып атат, жаңы окуу жылы. Жаңы сабактар кирген класстар бар. Биринчи класска аттап атат, эми алардын шартын жанагындай чечип атабыз мектеп базасында деп. Ошентсе деле биз сентябрдан тартып окуу процесси кадимкидей экендигин, мектептеги жумуш, иш, сабактар кадимкидей улана тургандыгын балдарга дагы сездиришибиз керек. Жалпы коомчулук сезиш керек болуп атат да. Эмне жетишпей турат? Мурункудай салкын мамиле болуп калбайбы деген суроо. Жок, салкын мамиле эмес. Азыр мына Нурлан мырза айтып өткөндөй, министрлик болгон иш аракетин көрүп атат да. Министрлик болгон иш аракетин көрүп атат. Бул абдан сонун нерсе. Анан кийин ушул жагдай чыгармачыл мугалимдерди дагы алдыга түрттү да. Ушул Бишкектен болобу, аймактардан болобу, өз алдынча мындай абдан чыгармачыл мамиле түрттү. Бир гана бүгүнкү күндө менин оюмча мындай коомчулукта акыркы ушул жумаларда, бир-эки жумаларда мындай коомчулук бул маселеге көңүл бура баштады. Себеп дегенде билим берүү менен баарыбыз байланышта экенбиз да. Баардыгы байланышта экен. Ошондуктан баягы көпчүлүк ата энелер мындай бир жактуу мамиле эмес, мындай теңдемечил мамиле эмес, ар кыл мамилени күтүп атат да. Тилекке каршы биздин мамлекет баягы кичине көбүрөөк мындай биз система биздики
вертикалдык да. Президенттик аппарат өзүнчө бир, ал өзүнчө мекеме, өкмөт өзүнчө бир мекеме. Менин оюмча министрликке мындай эркин кыймылдоого, чечим кабыл алууга ийкемдүү берилбейт да. Себеп дегенде мен ойлойт элем, ушул министрлик мындай чечимдерди кабыл алса, биз ушундай сунуштарды бердик элек, мисалы үчүн. Ар бир аймактын өзгөчөлүгүн эске алса, мисалы үчүн, тоолуу аймактарда, мектептерде, мисалы үчүн, мүмкүнчүлүк бериш керек аларга. Себеп дегенде транспортко түшпөйт, коркунуч жок, бири-бирин тааныйт. Албетте, сөзсүз түрдө коопсуздугун эске алуу менен. Андан тышкары биз сунуш бердик элек, мисалы үчүн, 5-класстарга. 5-класстар бул башталгыч класс жаңы бүттү. Ооба. Эми бир мугалим менен окушту. Бул жерде ар кандай мугалимдер келет. Мүмкүн ошол шахматтык система менен болсо дагы 5-класстарга ошол мүмкүнчүлүк берсек. Албетте бул Бишкек, Ош шаарында албетте сөзсүз түрдө саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте коопсуздукту эске алуу менен, а бирок аймактарда көбүнчөсүнө бизге аймактарда. Андан тышкары ушул жогорку класстарга дагы, мисалы үчүн 9-11 бүтүрүүчү класстарга дагы ушундай бир мүмкүнчүлүк бериш керек. Андан тышкары өтө чоң мүмкүнчүлүк мына 17 августта ушул жеке мектептер кайрылышты. Менин оюмча ушул Кыргызстанда мына бизде 114 жеке мектеп бар. Аякта бир 25 миңге жакын окуучу бар да. Жеке мектептер бүгүнкү күндө калыптанып калды. Өз алдынча чечимди алар айтып атышат. Биз жанагы бүт жоопкерчиликти колубузга алабыз, ата-энелер менен келишим түзөбүз, бизге мүмкүнчүлүк берсиңер деп. Ушундай жеке мектептерге, мисалы үчүн, менин оюмча өз алдынчалыкты бериш керек да. Ушундай болсо, менин оюмча, мындай коомдагы, ошол мектептин мына жетекчилери дагы өз алдынча жоопкерчилик алганды үйрөнөт эле да. Анан баардык нерсе министрлик чечим кабыл алып атат, бирге болуп жатышкан. Баардык сөз ошол министрликке тийип калып атат да. Азыр бул жерден айта кетем да, баягы комментарий катары бул министрлик тараптан ошо август айында экен, бул жана анализдин негизинде кийинки окуу жылына даярдыкты биз көрө баштаганбыз. Ошол себептен менен эле биз өзүбүзчө бир алгоритм жасап чыккан, мындайча айтканда модель, ошол эки кырдаалды эске алып, келе турган кырдаалды эске алып, кандай окуу жылын баштайбыз, кандай бүткөрөбүз деген. Ал жерде азыркы учурда министрликте негизи сценарийлердин баардыгы иштелип чыккан. Ар бир сценарийге өзүнчө алгоритм иштелип чыккан. Ар бир алгоритмдин ичиндеги ар бир кадамды кандай аткарыш керек экени баарын жазылып чыкканбыз. Анда сценарий эмне эле? Биринчиден, эгерде кырдаал абдан оор болуп турганда, толук дистанттык түрдө өткөрүш керек окуу жылын. Экинчи, башташ керек, ошол окуу процессин башташ керек. Экинчи, эгерде кырдаал, жанагы мындай, эгерде кривая деп коет го, волна деп койсок, ылдыйлаган учурда бизде онлайн, офлайн деген бир сценарий бар болчу. Ал учурда биз караганбыз, что мисалы бир жуманын ичинде 2 күнү ошо мектепке келип, мугалимдер менен иштешип, 3 күнү өз алдынча дистанттык форматта болобу? Ал дагы каралган болчу. Үчүнчү сценарийде кырдаал аябай жакшы болгон учурда дагы эле кийинки дагы бир толкун ошо мектептердин балдарынан чыгара албас үчүн толук традициялык режимде, бирок жана профилактика жагын аябай күчөтүп караганбыз. Үчүнчүдөн айтылгандай, бизде дагы бир сценарий бар болчу моделибизде. Ошо 1-класста, анткени 1-класс ошо мектепке келип, 5-класс туура айтылды, 5-класс, 9-класстан 11-класс деген дагы мындай традициялык режимде, анын ага кошуп жана экинчи сценарийде онлайн, офлайнды кошуп деген баардыгын даярлап жазалган. Анан айта кетчү нерсе, азыр ошол эки сценарийдин баардыгы тең күчүндө турат. Кырдаалга жараша, эгерде кырдаалга жараша ошол эки сценарий бирди. Азыр мына 1-сентябрдан баштап сценарий 1 кетти. Бул уже чечилди. Октябрда мүмкүн 3-апта, сентябрда мүмкүн 3-аптасы болобу, же октябрдын 1-аптасыбы, же ноябрь болобу, ал кырдаалга жараша мүмкүн 3-сценарий иштеши мүмкүн, андан кайра 2 сценарий келиши мүмкүн. Ошондуктан бул жактан айтат элек, бул негизинен бул министрлик тарабынан ошо эксперттердин сунушталмасы менен баардыгы менен анализ кылып, баардыгы иштеп, баягы бекилип мындайдан турат. Ошо кырдаалга жараша эле ошо эки сценарийлерди, керектүү сценарийди коюп иштеткенге биз даярбыз. Бул өзүнчө кетти. Бул жогорку окуу жайларга да, жогорку окуу жайларда дагы өзүнчө бир маселе бар. Себеп дегенде практикалар баягы кырдаал убагында көбүнчө практикалар өтпөй калган. Ал практикалардын дагы кандай өткөрүш керек? Бул күзгө жылган болчу. Жогорку окуу жайлардын дагы 1-курстун жана адаптациялык период деген бар. Ага дагы 3 сценарий иштелип чыккан. Ар бир деңгээлге өзүнчө сценарий иштейт. Бир гана ошо кырдаалды карап, ошо кырдаалга жараша ошо сценарийди комбинированный, орусча айтканда ошо эки ыкма менен колдонуп акырын кетсек, биз ойлойбуз. Инфраструктура баардык жагынан жанагы ар бир мугалимди, ар бир эмеге, мына университет, вуз, жогорку окуу жайларга, ошондой эле мектептердин баардыгына тең ошо эки сценарийдин баардыгы маалымат кеткен. Бир гана баягы кырдаалга жараша туура жаңылбастан
чечим кабыл алып кайсы сценарий ошол экеге туура болот, ошондон жаңылбастык болуш керек да, ошого менен убагында иштейбиз. Мурат ага, сиз мына өзүңүз жетектеп аткан мектептин базасында Асылбек мырза дагы белгилеп кетти ба, инновациялык аракеттерди эрте баштаган, өзүнүн иш багытына өзөгүндө ушул нерсе турган мектеп катары баягы өзгөчөлүктү айтып кетпедиңиз, бирок баардык эле мектепте андай болбой атат. Өзгөчөлүк ар кандай жеке мектептер бар, ушул сиз айткандай баягы спецификалык багытты тандап алган мектептер болуп атат, анан жалпы мектептер. Бизде азыр олуттуу суроолордун бири, кандай мектеп болбосун, кайсыл жерде окубасын бала, онлайн форматта окутабызбы же болбосо жанагындай аралаш форматта окутабызбы? Биз жанагы окууга болгон активдүүлүктү, мамилени, изденүүчүлүктү бардык тараптан жоготпошубуз керек болуп атат. Мектеп жагына мынакей министрлик өзүнүн программалык аракетин жасап атат деп атабыз. Экинчи нерсе балдардын катышкандыгы, анан ата эненин жардамы. Кантип уюштурууга болот? Себеби азыр социалдык түйүндөрдү окусаңыз 90% ата эне ушинтип бизди кыйнабай, бизди шорлотпой, балдарыбыз менен мушташтырбай, балдарыбызды ыйлатпай, алып барып эле окутуп койгулачы дегенден тартпай атат да. Азыр ушул мектептердин астында муну пандемия бир топ жакшы нерселерди баштап, эксперт агайыбыз айткандай, көп нерселердин бүтүрүлүшүнө өзүнүн таасирин тийгизди да, ылдамыраак бүтүрүлүшүнө. Мындай конкреттүү түрдө мен кайрылат элем мугалимдерге, мектептин мугалимдерине. Ар бир китеп боюнча, мисалы, стандартты биз жасадык, кагаз түрүндөгү китептер мектепке тарады. Ошол эле сиз башында айткан Германияда былтыр күздө мен бир проект боюнча болдум. 16 облустук бир аймак бар экен. Мамлекет стандартты өзү багыт берип коет экен дагы, 16 ошол аймактын мектептеринде 16 түрдүү китеп жазалат экен. Анан мен мугалимдерге дагы айта берем, ошол бүткүл азыркы ошол учурду пайдаланып бүт республиканын мугалимдерине кайрылмакмын. Ошол предметтер боюнча электрондук варианттары иштелип чыккан даяр болсо, ошону карап, улам толуктап, мазмунун кеңейтип электрондук багыттагы. Эгерде ошол өз алдынча иштөөгө окуучуларды үйрөтүп, ошого тарбияласак, бала өз алдынча окуп, өзүнүн билимин өркүндөтүүгө бир жакшы жол алат эле. Буга мен дагы Исак Бекбоевичтин, биздин улуу педагогубуздун агай билет, мындай инсанга багыттап окутуу деген эмгегинде айткан, мугалимдин эң биринчи жетишкендиги бул баланы өз алдынча иштөөгө үйрөтүү. Мына компьютердик технологияны же болбосо санариптик технологияны окуу процессине киргизүүдө мен айтат элем, ар бир мугалим эгер ошол электрондук багыттагы биз окуу методикалык комплекси деп окуу куралын кантип айтабыз? Кагаз түрүндөгү окуусу болсо, анын окуу электрондук мазмундагы колдоосу болсо, муну окуу электрондук комплекс деп атайбыз. Ошол комплекстерди өнүктүрүүнүн үстүндө иштеш керек. Мына биздин мектепте башталды, дагы бул үчүн биз электрондук бир билим берүү платформасын түзүшүбүз керек да. Мурат ага, ошол нерсеге биз кадам таштап баратабыз. Бул убакыт талап кылган, көп жумуш талап кылган нерсе да. Бирок мына 2 айдын аралыгында мен айтпаймынбы, эгерде октябрдын аягында балдар мектепке келип окуп кала турган болсо, биз ушундан көрө үйдө жүргөнүбүз жакшы эле мектепке баргым келбей атат эмес. Тескерисинче окуу процессинен алыстабагандай, кадимки психология менен мектепке келип, жыл башынан бери берилген материалдарды тыкыйта өздөштүрүп, улантып кете тургандай шартты кармашыбыз керек болуп атат да. Буга коомчулук, ата эне дагы активдүү катышыш керек болуп атат. Балдардын ынтызардыгын, кызыгуусун жоготпошубуз керек болуп атат да. Бизде азыр ушул нерсе үзүлүп калса, көп нерседен уттурабыз биз. Ошол Мурат агай кошумча абдан жакшы айтып атат да, ошол Исак агайдын дагы сөзүн айтып кетпеди. Бул өтө маанилүү атат. Эми карасаңыздар, баарыбызда балдар бар. Балдар 24 саат бою эле, 24 саатты эми бир сутканы алсак, ойгоо кезде көпчүлүгү бош кезде, эгер оокат кылганда балким сотка кармайт, бирок дайыма интернетте. Интернет ачык болуп калды балдарда, туурабы? Демек, интернеттен бүгүнкү күндө балдар үйрөнүп атышат көп нерсени. Алар интернеттен үйрөнүп атат, Инстаграмга киреби, соцсеттерге киреби, ар кандай интернетте. Демек, биз ошол бүгүнкү күндө ошол платформаларды билим берүүгө айландырышабыз. Ошондук буну кантип биз ишке ашырабыз да? Биз баягы жалаң гана эгерде министрликти борборду карап калсак, алар команда көтөрүп, команданы чалап аткарып жүрө берет да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мектептин жетекчилеринен натыйжа күтүшүбүз керек. Ата эне менен мектеп натыйжа берсин, мисалы үчүн.
Мисалы үчүн Гапрагай леликте тууралуу натыйжа берип атабы? Сонун. Демек Гапрагайдын тажрыйбасы эмне? Өз алдынчалыгы, ата эне менен иштедигиндиги, ата энеге жоопкерчилиги. Ошол эле мезгилде жанагындай мугалимди башкарып, мисалы үчүн мына шайлоо мезгилинде кысым башталат жетекчилерге дагы. Демек биз андай антпестен көбүрөөк эркиндик, мүмкүнчүлүк берсек, ошол эле мезгилде ошол эле эркиндик, мүмкүнчүлүктү балдарга бериш керек. Анан 2 айдан кийин, 3 айдан кийин, чейрек сайынбы, жыл аягындабы мектептин көрсөткүчтөрүн карашыбыз керек. Демек ошол көрсөткүчтөрүнө карап туруп, биз мүмкүнчүлүк болсо көбүрөөк кандай бир деңгээлде жоопкерчиликти берсек, сөзсүз түрдө алар изденет. Опурталдуу болуп калбайбы азыр? Жок, ошол да биз корко берсек, опурталдуу. Мисалы үчүн биз баягы ошондой болуп атпайбы? Мисалы үчүн эркиндик берсек, улар кутуруп кетет деген сыяктуу болот. Жок. Биз эркиндик берүү менен жоопкерчиликти беребиз да. Дагы бир нерсени кошумча айтып коеюн. Бизде Я класс деген Россия билим берүү системасында билим берүү платформасы бар экен. Мына ошого билим берүү министрлиги тарабынан сайтка жайгаштырылган болчу. Биз алар келишим түзүлүп, ошол 1-4 чейректи аяктоодо жарым жылдыкта бир акысыз түрдө пайдаланууга уруксат бердилер. Биздин мугалимдер азыр ошол Я класстын бул интеллектуалдык система катары түзүлгөн экен. Задачаларды дифференцирленген түрдө жеңилинен оорун карай багыттап берип, контентке киргизгенде. Анан баа койгондо электрондук журналга бала ошол онлайн платформасында маселени чыгарса математика боюнча, ошо автоматтык түрдө баа коет да, коюлган баа электрондук журналга түшүп атат. Окуучулар айтып атат, бул система аябай жакшы система экен. Менде 8-9, 10 класстын окуучулары ушул системаны суранып атышат. Яндекс, Я класста, Яндексте, Я класста. Ушул системаны алсак кандай болот деп өздөрү демилге менен кайрылышты мага. Мен Москвага да Сколково институтунда ушул Я класс түскөн экеге кайрылдым. Алар айтып атат, азыр жеке эле өзүм чыгып кайрылдым, эми улам кандай болот шарты деп. Биз бир мектеп алсак, ушул системанын эми акысыз эмес, ата энелер төлөй ала турган баада бере аласыңарбы деп. Азырда мен министрликтен суранып кетет элем. Эгерде Кыргызстан боюнча ошол интеллектуалдык системаны биз Россия билим берүү системасынан баягыдай кылып келишимдин негизинде алсак, бул система аябай бизге мектепке чоң жардам болот эле. Себеби бул системаны түзүш үчүн атайын программисттердин командасы иштеген 5-6 жылы. Мындай шарт азыр бизде эми болобу болбойбу билбейм. Мен баягы реклама катарында айткан жокмун. Бул мектептен бизден апробациядан өттү. Эгерде азыр бизге айтып атат, алар 50 сомдон айына лицензияга ар бир окуучуга берелик, силер кайрылып атасыздар деп. Эгерде Кыргызстан боюнча чачсак, бир 5-10 сом эле болуп калат да. Ошол платформаны биз алып алсак, кыргыз тилиндеги болгон мазмунду контентти акырындап толтуруп мугалимдер ошо өз алдынча вузга даярдаганга биз жакшы этап түзүп алат элек да. Өз алдынчалык. Баягы эбепке себеп деген принципти колдонуу мүмкүнбү ушундай демилгелердин аркасында? Бул жерден бул жанагы пандемия учурунда негизи жана Санарип сабак деген порталга биз ошо Кыргызстанда жазылган ресурстардын баардыгын бир дарбаза принциби деп ар кайсы жактан издебесин деп ошол эки баардыгын чогултканбыз. Андан сырткары ошол эки Яндекс компаниясы ошо министрликке кайрылган. Ошол экинде Я класс деген эмени ошо пандемияга жардам катары колдонгонго сунушташкан. Андан сырткары дагы алгоритмика көптөгөн Мозавеб деген ошо компаниялар абдан каралган. Анын контентин баарын ачып беришкен. Ошондо биздин жанагы билим берүү системасы абдан жакшы колдонду. Я класс боюнча бул Кыргызстандагы кээ бир мектептер колдонуп атат. Мисалга алсак, ошо эки Газпром мектебинде ошо Я класс системасы ачылган күндөн баштап уже иштеп келаткан. Анын бир кызыктуу нерсеси, мен ал боюнча билем, ар бир ошо системага кирген мектептердин рейтингин түзүп берет, ар бир окуучунун рейтингин түзүп берет жана тез өткөн сайын. Анан бул жакта айтат элем да, азыр биз ошо билим берүү министрлиги ошо эки ГКИЦ менен бирликте ошо эки Я класс деп айтпайм, анткени Я класстын өзүнүн алгоритми бар. Мисалы үчүн биз өзүбүзчө алгоритм менен ошо системаны иштеп жасап атабыз. Себеп дегенде ошо эки бул система образования ошо Россия Федерациясынын регионуна чоңуна ылайыкталган, а биздин негизи реальный ситуация кичине бөлөкчөрөөк. Бул канчалык жакшы көрүнгөнгүн дагы баягы практикага келгенде мектептен деңгээл алганда да гимназия деген бар, инновационный мектеп деген бар, айыл жергесинде мектеп деген бар. Ошого ылайыктап биз дагы өзүбүзчө бир системаны жасап атабыз. Ал системада эмне болот? Ошол эле сыяктуу ар бир окуучунун өздүк кабинети болот. Ар бир окуучуда мобилдик тиркеме болот. Ар бир мугалимдин өздүк кабинети, ар бир мугалимге мобилдик тиркеме, ар бир ата энеге мобилдик тиркеме болот. Анын алгоритмин биз иштеп чыктык азыр. Азыр ошол эки программисттер ошо ГКИЦ тарабынан атайын компания иштеп атат. Ошол экинин результатына биз чыгабыз. Анын бүт баарын интеграция кылып, мен ойлойм ошол эки Я класска
ну 2 айда жетпесек дагы биз өзүбүздө этапка бөлүп койдук. Бир ошо эки циклдын аягына чейин 1 жылдын ичинде ошо эки системага бир татыктуу дегендей бир эмени иштеп жатабыз, аны коебуз. Мындай окутабызбы, салттуу Жок, окутабызбы? жок, Бардык бул- учурда бул бардык учурда керек нерсе. Яндекс өтө чоң компания, албетте ошол платформаларды колдонуткан жакшы, бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө ошол Орусиянын дагы бул мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок дүйнөлүк да мүмкүнчүлүктөрдү колдонушубуз керек. Мына мен азыр Хан Академиясы деген бар эмеспи, Салман хан. Ошону биз тек айым деп кыздар түзүп алып туруп, азыр мына ошол түздөн түз англисче ошол Хан Академиясынын жанагы так предметтер боюнча STEM стратегиялар эмеспи, жанагы так, анан кийин жанагы табигый илимдер боюнча аябай сонун сабактарды кыргызча которуп атышат да. Ушул сыяктуу дүйнөлүк ресурстарды колдонушубуз керек да. Анан дагы бир нерсе, Мурат агай, өзүңүз айтып кетпедиңизби, жанагы кээ бир мугалимдер, кээ бир окуучулар, мисалы үчүн жанагы үй бүлөлүк окууда да ушундай да, дистанттык окууда дагы. Балким жанагы 3 айлык, бир чейректе 2,5 айлык мөөнөттү алар окуучулар эгерде жакшы изденсе өз алдынча 1 айда бүтүрүп коюшу мүмкүн. Ушул сыяктуу жанагындай экстернаттын мүмкүнчүлүктөрүн да карашыбыз керек биз. Балким ал 1 жылда бүтө турганды 6 айда бүтүрүп коюшу мүмкүн кээ бирөө. А кээ бирөө дистанттык, кээ бирөө ыңгайлуу болсо, кээ бирөө мугалим менен барам деши мүмкүн. Ушундай сыяктуу бир окуучу менен мугалимге биз жана Алмаз мырза, сиз коркутпайсызбы, өз алдынчалык беришибиз керек. Ошол өз алдынчалык жоопкерчилик берүү менен гана биз бүгүнкү күндө артта, бүгүнкү күндө биз моюн карашыбыз керек. Мектеп, министрлик, билим берүү биз арттабыз замандан. Ошондон бүгүнкү күндө замандын жана технологиянын алдыңкы мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, ошол окуучулардын шыктануусун, мотивациясын, анан эң негизгиси ата энелерди биз абдан тартмайын жакшырта албайбыз да. жогорку окуу жайына мына катуу талкууланган ушул өңдүү бир жаңылык канчалык зарыл болуп турат атасында? Окуу жайларга кичине жеңилирээк, анткени бизде дистанттык билим берүү буга чейин эле уланып келаткан. Просто ошол материалдарды, ошол ресурстарды биз мындай күндүзгү окуу формасына да колдонуп баштадык. Негизи платформа жөнүндө сөз болуп атат. Биз окуу жайлар Moodle платформаны колдонобуз. Бул эл аралык мындай жогорку деңгээлде түзүлгөн, анан бекер платформа да. Анткени ошол системаны мисалы Германияда деле, биз Казакстанда деле, Россияда деле баардык мамлекеттер, жакшы университеттер, чоң университеттер колдонуп келатат. Ну, биякта биринчи проблема бул мугалимдерди ошол баарына окутуп баштадык. Баары полный 100% баары билгендей болуп. Анан студенттерди дагы кошуп баштадык. Анан ошол билим берүү материалдарды түзө баштадык да. Бул нерсе азыр жогорку окуу жайлар үчүн чоң сыноону жаратып атат. Биз мына быйылкы жогорку окуу жайга тапшыруу процессин байкадык. Жогорку балл алган, жана мен окууга ишенимдүү өтөм дегендер кайсы окуу жайларга барып тыгылып 190дон ашык балл менен өтө албай, анан жанагынтип мындай ички кагылыштардын күчөгөнүн байкадык да. Себеби 160тан өтүп кетиши мүмкүн. Ооба. Саналуу гана окуу жайларда жанагындай өзүнүн потенциалын көрсөтө алган, күчтүү экендигин тааныта алгандарды тандаганга аракет кылды да. Ал эми жана биз айтып аткан, сиз айтып аткан базалык билим берүү, электрондук билим берүү, маалыматтын кенендиги, тандоого берилген мүмкүнчүлүк жана чынык адистерди тарбиялап чыгуунун көрсөткүчтөрүнүн бири азыртадан баштап дагы күчтөнүп колго алыныш керек да. Биз мектеп базасында жанталашып атабыз. Балдар билимсиз калбасын, окуусуз калбасын, окуу процессинен ажырап калбасын деп атабыз. Ал эми жогорку окуу жайларда болсо тандоого мүмкүнчүлүк бере турган, эртең келечегин издей ала тургандай бир шартты түзө турган талап болуп турат. Биздин университеттерде кандай көйгөйлөр бар? Биринчиден бул лабораторлук жумуштарды кантип өтөбүз? Ошол негизи проблема да. Анткени балдар өзүнүн колу менен кармаш керек, эксперимент деген ичинен көрүп түшүнүш керек да. Бирок ар кандай деле технологиялар бар, бирок азыр биз жанагындай инновация деген жолдор бар да. Мугалимдер дагы, студенттер дагы, мисалы студенттер өздөрү демилгеси менен үйүнөн эксперименттерди ошол воспроизведение кылып, ошондой аракет кылып жасат. Мисалы bizde tekstilный, швейный деген специальность бар, технологтар. Ошого биздин кыздарыбыз өздөрү үйүнөн дагы карантиндин учурунда материал сатылбаса деле ошондо таап, швейный машинкасында таап, ошо шартына жараша ошол өздөрү эксперименттерди жасап, андай модельдерин тигип, в общем, баарын убагында жасап бүтүрүштү да. Азыр биз жаңы окуу жылы башталганда өзгөчө көңүл бөлө турган нерселер. Биринчиден айтып атабыз, ата эне менен баланын ортосундагы мамилени калыптандыралы, анан
мектеп программасына болгон аралашуу жанагы активдүүлүктү күчөтөлү деп атабыз. Эмне жумуш жүрдү бул жагында? Байкалдыбы бул нерсе? Биринчи акыркы талкууда мына акыркы биз санарип айлыгы деп август айын жарыялабадык. Ошондо атайын министрлик тарабынан алгоритм иштелип чыкты. Анан бул дагы бир нерсе, быйыл аябай жакшы жумуштар жасалды. Ошол эле билим берүү министрлиги тарабынан электрондук окуу китебин түзүүнүн стандарты иштелип чыкты. Экинчиден, ошол эле Кыргыз билим берүү академиясынын менен бирдикте мугалимдерди билимди өркүндөтүү институту тарабынан видео сабактарды уюштуруп түзүүнүн методикасы иштелип чыкты. Анан мен мугалимдер менен талкуулап атам. Азыр кытапта эми болгон телесабактарды календардык тематикалык план боюнча биз кичине 3-4 теманы бирдикте бир сабак кылып бердик да. Анан мугалимдер тарабынан айтылып атат, мен талкуулап атам күнүгө. Агай, ушул ар бир КТПдагы берилген тема боюнча видео сабак жасап чыксак, бул өз алдынча окууга биринчи аябай жакшы шарт түзүлөт экен. Анан ошол бириктирип койбостон. Мен азыр ошону айтып атам, кээ бир биздин мугалимдер ар бир сабак боюнча, ар бир тематиканын өзү боюнча видео сабактарды жанагыдай бизде системалар бар, Adobe Premiere, анан Camtasia же болбосо ошого окшогон программалар менен отуруп алып жасап атышат. Өздөрү ар бир сабактар боюнча. Мен ошону байкадым. Бизде теги билим берүү министрлигинин деңгээлинде мондай өзгөрүүлөр жүрдү. Мугалимдер тарабынан мунугу акыркы айлык санариптик ошо билим берүүнүн алгоритми кандай болуш керек, мугалимдер эмнеге даяр болуш керек деген бүт баардык нерселерди иштеп чыккан. Биз азыр мугалимдер, баардык мугалимдер, шаардын мугалимдери мен ойлойм, баары даярданып, ошол биринчи черектин алкагында предметтер боюнча сабактардын мазмунун видео сабак түрүндө даярдап бүтүштү. Биз даярбыз. Эми окуучулар сиз тарабынан айтып аткандай жана кызыкчылыгы барбы, окубай койбойбу деген суроого мен жооп берет элем, ишенимдүү эле. Окуучулар сөзсүз кызыгат, видео сабактарды карайт. Анан ошол иштелип чыккан видео сабактардын баары министрлик тарабынан уюштурулган окуу эду KG сайтында бүт баарысы бир формага келтирип атайын жайгаштырылган. Мына ошол ар бир мектеп өзүнүн сайтында шилтеме берип, министрликтин сайтынан ар бир видео сабакка чыга алат. Мына ушундай шарттар түзүлдү мугалимдерге. Кандайдыр бир чыгармачылыкка ар бир мугалимди түрттү. Ар бир мугалим азыр видео сабаксыз же болбосо электрондук окуу китебисиз иштей албай турганын билишти. Баягыдай бир мезгил өзгөрдү да билим берүү системасында. Биздин мугалимдер азыр жалпы эле мугалимдерди айтам туурасында аракет кылып, ошол жалпы контентти түзүп, билим берүүнүн сапатына аракет кылып, азыр мезгилдин кадамы менен жүрүп жатат деп. Баштапкы этапта жаңы башталгандагы онлайн окуунун азабын азайттык, ата энелерге жеңил болот, окуучуларга ыңгайлуу болот деп кайсыларды айта аласыз? Эми мындан биринчиден мугалимдерге бир кыйла салыштырмалуу, эгерде баягы жазды жай айына алсак салыштырмалуу бир кыйла жеңил болот. Себеп дегенде алардын ошол эки дистанттык аралыктан окутуу боюнча, методика боюнча аларга билим берилди ушу жайы бою. Бул санарип мугалим деген баягы алкагында аларга көптөгөн вебинарлар, тренинг семинарлар өттү. Экинчи жактан кичине мектепке бир кыйла салыштырмалуу жаз жаяларына жеңил болот. Себеп дегенде биз жанагы телеуроктордун мазмунун окуучуларга кичине кызыктуу болуш үчүн дагы интерактивдүү айтып кетти. Ошол жагынан окуучуларга дагы кичине жеңил болушу мүмкүн. Себеп дегенде материалды мындай кызыгып туруп алганга. Үчүнчүдөн мүмкүн ата энелерге дагы, мугалимдерге дагы, окуучуларга дагы мектептин администрациясы болобу аларга жеңил болот. Салыштырмалуу себеп дегенде ошо эксперттик консультативдик совет кеңешме тарабынан нускамалар бардыгы, жолдомолор, алгоритм, инструкциялар бардыгы иштелип чыкты. Анткени билесиздер, баягы пандемия күтүүсүз келгенде, күтүүсүз абалда биз комплекстүү, системалык түрдө проблемалар чечилгени менен, бирок ар бир жерде ошо системаны ичине кантип кошулабыз деген кыйынчылыктар болгон. Анын бардыгын чечтик. Үчүнчү момент дагы кийинки неме бул кичине жеңил болот деген себеби биринчиден окуучуларда кандайдыр бир жай
жаз айлары менен кандайдыр бир жөндөм пайда болду. Себеп дегенде алар көрдү бул дистанттык окуу экенин, психологический, моралдык жагынан дагы, бардык жагынан дагы даяр турушат, кичине жеңилдик болушу мүмкүн. И төртүнчүдөн негизи эле менин оюм ошо экен, бул ошо жаз жай айлары кандайдыр санарип жөндөмдөр пайда болду. Ошо экенен кичине жеңил болуш керек деген Изденүү дагы керек. Анан Изденүү аракет дагы керек. Болбосо биз баягы мектеп анан мугалим же экрандан чыккан окутуучунун гана милдети эмес, ар бир бала өзү жана биз айтып аткандай өз алдынчалыкка көнө башташы керек биринчи, экинчиден ата энелер тараптан абдан жакшы колдоо керек. Багыттоо, колдоо, жардам керек. Биздин программа ушуну менен бүттү, урматтуу теле көрүүчүлөр. Шартка жараша биз түшүнүп атабыз. 1-сентябрдан тартып биринчи класстардан башка класстар баардыгы онлайн режиминде окуусун баштайт. Жогорку окуу жайлардын баардыгы азыр онлайн режимге даярданып жатышат. Бирок министрликтин программасы боюнча эгерде кырдаал абдан жакшырып кете турган болсо, жагдайга жараша биз салттык билим берүүгө өтө алуу мүмкүнчүлүгүн сөзсүз карайбыз деген ой турат. Кандай болгон күндө дагы окуу деген окуу, мектеп деген мектеп, билим алуу деген билим алуу экендигин экинчи планга жылдырбай жакшы маани берүү деген маселе турат. Саламат болуңуздар.